Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'alaga көптөгөн шүгүрлөр, мактоолор болсун. Бизди мусулман кылып жаратып, жана ошон ислам дининин ичинде дагы сүннөт жолуна бекем кылып, таухидти түшүндүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ыйгарып насип кылып койгондо шүгүрлөр, мактоолор болсун. Бул ыйман жакшылыгы, ислам жакшылыгы, сүннөт жакшылыгы бул баа жеткис чоң жакшылык. Аллах субхана тааладан адамдарга, мусулмандарга берген бир чоң белек. Бул дүйнөдө андан артык эч бир жакшылык жок. Ошондуктан ар бир мусулман ошол жакшылыкты бекем кармай билип, ошого шүгүрүп, Аллах субхана таала буйругандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп бергендей, үйрөтүп кеткендей Аллах субхана таала ибадат кылып, ислам динин кармаш керек. Албетте биздин дин адам баласына керектүү болгон жашоодогу баардык нерсени үйрөтүп, ошого жол көрсөтөт. Мейли ал ибадат темасында болсун, Аллах субхана таалага сыйынуу, Алла таалага болгон мамиле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам урматтоо, сыйлоо, ээрчүү маселеси болсун, же болсо дүйнөлүк маселе болсун, экономика маселе болсун, мамилелер маселе болсун, деги кандай маселе болбосун, бул жашоого байланыштуу болгон баардык маселелерде адамдарга баягы керектүү болгон өкүмдөрдүн баарын бизге үйрөтүп, жеткирип, баягы адамдарды туура жолдо жашоо үчүн баардык нерсени ислам дини чечип берген. Мына ошол адам баласына жашоосунда баягы дайыма мезгил сайын кездеше турган ошо майрамдоо маселеси дагы ошол маселелердин катарына кирет. Бул жаатта дагы ислам дин бул маселелерди дагы өз ордуна коюп, кандай учурда майрамдаш керек, майрам деген эмне, кайсы майрамдар этибар кылынат, ушунун баарын ачыктап көрсөтүп берген. Албетте жогоруда айткандай эле, адам баласы бул жашоодо жашагандан кийин адамдар менен чогуу жашайт, биргеликте жашайт. Мусулмандар менен, мусулман эместер менен дагы чогуу жашап калышыктан, алар менен карым-катнаш кылып, алардан келген ар кандай жакшы нерсеби, жаман нерсеби мусулмандарга кирип аралашып кеткен нерселер дагы бар. Мына ошолордун баарын тең жакшысын, жаманын айырмалап, ар бир мусулман ажырата билип, өзүнүн дини, ислам дини уруксат берген гана нерселерди карманып, тыйыз болгон нерселерден алыстап жашаш керек. Бул ар бир мусулмандан талап кылына турган милдет болуп саналат. Мына ошол эле биз жанагы айтып кеткендей эле мезгил менен биз кездешип башыбызга келип турган бул майрам маселелери. Мына алдыбызда дагы ошо жаңы жыл деп аталган дагы элдер туура эмес чүнүк менен, билбестик менен бир майрамдап жүргөн жаңы жыл маселеси да келатат. Мына ушуга байланыштуу кыскача сабактарды, маселелерди айталы деп чечтик. Шариатта майрам деп эмнени айтат? Майрам деп кандайдыр бир заманга же бир орунга байланыштуу бир мезгилде боло турган, кайталанып келе турган нерсени майрам деп айтат да. Мисалы, бир мезгилге байланыштуу, убакытка байланыштуу кайсы бир күндү элдер тосушуп, ошону карманышып, ошол кезде көңүл ачышып, же башка шаан шөкөттөрдү кылышкан болсо, ошол жыл сайын же ай сайын болобу чыгып, айланып, тегеренип, кайталанып тура турган болсо, ошону майрам деп айтабыз. Бул ошо заманга да байланыштуу, же болсо орунга да байланыштуу болушу ыктымал. Кээ бир адамдар бир жерди белгилеп алышып, мына ошол жерге барып чогулуп турабыз, ошол жерде майрамдайбыз деп, ошол жерди белгилеп алышып, жыл сайын же ай сайын ошол жерди улуктайбы же башка максаттабы, ошол жердин артыкчылыгы бар деп, ошого барып туруусу дагы бул дагы эмне? Майрам катары эсептелет. Мисалы, кээ бир адамдар кээ бир жерлерде дал элсе эле кабырларды же болсо мазарларды, мазар деп немени айтып атам, кээ бир кыргыздардын түшүндүрүндө мазар деп ошо күмбөз мүрзөлөрдү айтат. Мен айтып аткан түшүнүк болсо, ошол баягы ыйык жер деп зыярат кылынган жайларды айтып атам да. Ошондой жерлерде мазарларга барып, кээ бир убакытты белгилеп алышат. Анан ошол заман учур келгенде ошол жака барып, балким ибадат жөрөлгөлөрүн кылышат, же болсо андан башка отуруштарды, тамак ичүүлөрдү уюштуруп, анан майрамдап кетишет да. Мунун баары тең майрамдын катарына кирет.
Анан бул жаңы жылга дагы мындай көз салып карап көрүп турган болсок, бул албетте жыл сайын ушу 31-декабрда кайталана турган, элдер майрамдап шаан шөкөттөй турган бир күн болуп атат. Жыл сайын айланып келет, ошол убакта элдер даярданышат, түрдүү даярдыктарды көрүшүп, анан ошону өткөрүшөт. Эми ушунун өкүмү кандай динибизде? Албетте ислам дининин өзүнүн артыкчылыгы бар, өзүнүн өкүмдөрү бар, өзүнүн ичинде камтыган көптөгөн жакшылыктары бар адамдардын жашоосуна керектүү болгон. Мына ошонун ичинде дагы майрам маселеси. Майрам маселесин дагы жана айтып кеткендей ислам ачык айкын так кылып чечип берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз доорунда жана Мекке шаарынан Мадинага көчүп барган кезде, ошол кездеги жашап аткан Мадинанын тургундары жылда бир 2 күндө майрамдашчу. Бул хадисте уже Анас ибн Малик деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы, кызмат кылган сахабасы айтып берип атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден келгенде Мадина шаарына, ошол күнү ошол Мадина шаарындагы жашаган элдер үчүн 2 күн бар эле дейт. Ошол күндө ойноп күлүшүп шаан шөкөт кылышчу эле дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт ошолордон. Бул эмне күн дегенде, алар биз ошо жахилият доорунда, караңгылык исламга чейинки доордо ушул күндөрдү майрам менен өткөзчүбүз 2 күндү дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? Аллах субхана таала силерге бул 2 күндөн жакшы болгон башка күндү алмаштырып берди. Ал Ороз айт майрамы жана Курман айт майрамы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып, анан ал күндү өзгөртүп мусулмандарды ошо айт күндөргө үндөгөн. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге өзүнүн ыйык хадиси менен мусулман баласы кайсы майрамдарды майрамдаш керек экенин ачык айкын чечип берип койду. Мына бул жерде бул окуяны карасаң, бул хадисти Абу Дауд риваят кылат. Абу Дауд, анан имам Ахмад жана Насаи дагы. Бул хадиске баягы ой жүгүртө турган болсок, пайгамбарыбыз келип сураганда, ал адамдар ибадат кылбастан ошол күнү көңүл ачып шаан шөкөт гана өткөрүшкөн да. Кандайдыр бир ибадатка байланыштуу жүйрөлгөлөр кылышкан эмес. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүңөрдүн булардан дагы жакшы болгон 2 күн бар, Алла таала силерге ошону ыйгарып бул 2 күнгө алмаштырып берди деп, Орозо айт майрамы, Курман айт майрамы деп баса белгилеп айтып кетти. Мына айт деген ошо өзү майрам деген сөз да. Биз ошо Курман айт, Орозо айтты айт деп айтып атпайбызбы? Өзү баягы кыргызча отурганда майрам болуп саналат да. Айт деген ошо ада яуду деген сөздөн чыгат да, мына кайтып келүү деген сөздөн. Анткени ал жана башында айтып кетти, майрам деген эмне дегенде айланып кайтып келе турган мезгилге же орунга байланыштуу майрамды ошо айт деп атайбыз депчи, майрамды атайбыз деп. Демек ошентип мына Курман айт болобу, Ороз айт дагы мына жыл сайын кайталанып турат да. Ошол себептен ал биз үчүн майрам болот. Бул жерден эмне натыйжаны билип атабыз? Мына ачык айкын эле бизге түшүнүктүү болгондой, мусулмандардын майрамы бул эки эле гана майрам, чоң майрамы. Албетте жума күнүндө кичи майрам деп коет, бирок ал күнү баягы элдер шаан шөкөт кылып, баягы чогулушуп андай кылып майрамдашпайт, бирок жумага даярданып, жуунуп тазаланып, жума ибадатын мусулмандар менен чогуу окуп эркектер ошол күнкү баягы дуа кабыл боло турган саатты издеп, ошентип өткөрүшөт да. Ошол мааниде айтылган майрам. Жанагындай көңүл ачып шаан шөкөт менен өткөрө турган майрам ал Ороз айт менен Курман айт. Баарыбыз эле мына Ороз айт майрамына күбө болуп жүрөбүз, Курман айт майрамына күбө болуп жүрөбүз, намазды окуп ибадатта кылабыз, көңүлдү ачабыз. Курман айтта мал союп, курманды кылып Алла таалага жакындап, аны татыктуу адамдарга таратып, алардын да көңүлүн көтөрүп майрамдайбыз. Мына ушундай майрам менен биз майрамыбызды өткөрөбүз. Ошондуктан ар бир мусулман башка бирөөнүн майрамына сагаалап, башка бирөөнүн маданиятын өзүнүн жерине, өзүнүн элине, өзүнүн үй бүлөсүнө алып келбестен, өзүнүн маңдайында, өзүнүн дининде жазылган ошо ачык айкын айтылган майрамдар менен майрамдаш керек. Бул ар бир мусулмандын милдети. Анткени ар бир мусулман өзүнүн динин сактап, исламый өздүгүн сактап, айырмаланып туруш керек. Биздин динибиз альхамдулилла, Алла таала шүкүрдөр болсун, баардык маселени чечип өз ордуна койгон. Бирок тилекке каршы көптөгөн адамдар билбестиктен ушул нерселерди майрам деп
баягы орозо, курман айттан тышкаркы нерселерди майрам деп 8-март дейби, тиги Ноорус майрамы дешеби, эркектердин күнү дейби, аялдардын күнү дейби, же апалардын күнү дейби, айтор иш кылып түгөнбөгөн майрамдар өтө эле көп болуп кетти. Мунун баарында тең ушул баардык майрамдардын исламда татыктуу орду жок. Исламдагы негизги майрам ушул 2 гана чоң майрам бар. Мына ушул убакытта мусулмандар майрамдап баягы туура адал жол менен майрамды өткөрүп майрамдаш керек. Андан тышкаркы баары тең эмне майрам деп саналбайт. Мына ошондуктан мусулмандар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды угуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин кабыл алышып, ошол себептен ушу жаңы жылга окшогон майрамдарды майрамдашпайт, аларды майрам деп эсептешпейт. Мусулман болгондугу үчүн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сыйлап, урматтаган үчүн мына ушундай нерселерди карманышпайт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадиси бар. Бул да Абу Давудда келет, Ибн Умар ривайет кылган хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким кайсы бир коомго окшошкон болсо, ал ошолордон" дейт. Көрүңүздөр, бул хадистин мааниси. Ким кайсы бир коомго окшошкон болсо, ал ошолордон деп атат. Ким өзүн еврейлерге же христиандарга же буддизм дининдеги адамдарга окшоштурган болсо, демек алар ошолордон. Мына ошондуктан мусулмандар мына ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай болгон ыйык хадистерин угушуп, өзүмдү мусулман болгондон кийин башка коомго окшоттуруп албайын, аларды окшоп, алардын майрамын майрамдабайын деп алыстап, ошондуктан мусулмандар бул майрамды майрамдашпайт. Бул маалыматтар баардык эле мусулмандарга белгилүү. Ислам булактарында аалымдардын сөздөрүндө ачык айкын эле белгилүү болуп жатат. Бул маселеде эч бир талаш жок. Ибн Теймия рахимахулла айткандай, аалымдар бир ооздан кабыл алышкан мусулмандардын майрамдан тышкаркы майрамдарды баягы майрамдоо туура эмес экенинде. Ошондуктан бул маселеде такыр эч бир аалымдардын арасында талаш жок болгон. Албетте кийин эле көп заман өткөндөн кийин кээ бир чала молдолор пайда болуп, илимсиздиктин, надансыздыктын айынан же болбосо баягы бийлик башынабы же болбосо баягы капыр элдерге жагылдануу максатында бурмалашып майрам боло берет, муну өткөрсө эчтеке болбойт, жөн гана дасторкон жайып туура эмес иштерди аткарбастан эле өткөрө берсе боло берет, мунун эмнеси жаман экен деп ушундай гана туура эмес ойлорду тарата башташты. Болбосо буга чейинки аалымдарда мындай талаш маселе жок болгон. Керек болсо мына христиандар деле ушул жаңы жылды майрамдоону кээ бирөөсү айтат экен. Бул христиандардын майрамы эмес болгон, бул балким ошо христиандарга кирип келген жана мушриктер, тоо ташка, бактарга сыйган язычниктер деп коюшат экен. Мушриктер бизче айтканда. Мына ошолордон келген майрамды деп айтышат экен алар дагы. Мына көрдүңүздөрбү? Бул дагы баягы мусулман ойлоно турган бир чоң маселе. Ким эгерде кызыгып ушул маселени изилдеп окуп көргөн болсо, мына ушундай маселе маалыматтарга да жетет. Мына азыркы кээ бир ушул жаңы жыл жөнүндө жазган адамдар дагы айтат, мында азыркы деңгээлде ушу майрамдалып атпайбы? Азыркы деңгээлде ар кандай ёлка коюлуп, шан шөкөттөр менен, музыка, ар кандай оюн зоок мененчи. Мына ушул 1935-жылдар жана Сталиндин убагында ушундай деңгээлге көтөрүлгөн дейт. Ага чейин мындай деңгээлде болчу эмес деп да кээ бирөөсү айтышат экен. Мына ошондуктан мусулмандарга бул ачык айкын эле баягы кошумча башка маданияттан кирип келген эле түшүнүктөр. Болбосо биздин динибизде мындай нерсе болгон эмес. Анан көптөгөн тилекке каршы көптөгөн мусулмандар өздөрүнүн ошо динин түшүнүшпөй, өздөрүнүн дининдеги жакшылыктарды билишпей, башка бирөөлөрү сагалап, ошолорду ээрчип, ошолордун нерселерин кылып жүрүшөт. Анан түрлүү адамдар болуп атат майрамдаган. Ооба, кээ бирөөсү чын эле билбей эле майрамдап жүргөндөр бар. Кээ бирөөсү билсе дагы моюну жар бербейт. Мага баары бир дегендей калат. Кээ бирөөсү ошол нерсесин тууралыкка чыгаранга аракет кылгандар бар, надандык менен боло берет деп. Кандай жол менен болсо дагы, демек мунун баары тең туура эмес, билбей жүргөн адамдарга жеткирип үйрөтүшүбүз керек. Аларга туура жолду баяндап беришибиз керек. Анткени ар бир мусулманга ошо
бир маалыматты билгенден кийин башкаларга жеткирүү милдет болот, эгерде андан башка жеткире турган адам жок болгон болсо. Ошондуктан ар бир мусулман өзүнө биринчи көңүл буруп, андан кийин үй бүлөсүнө, жакындарына, бала чакасына, досторуна көңүл буруп, ушундай нерсенин туура эмес экенин четке кагып, элге баяндап, түшүндүрүп айтып бериш керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда деле, сахабалардын, табииндердин доорунда деле алар башка диндеги еврей, христиан, мажустар, отко сыйынган отпарастар менен алар менен жашашып эле мамилелешип жүрүшкөн. Бирок алардын бирөөсүнөн да келген эмес, ошол баягы башка диндегилердин динин майрамдап, аларды ээрчип, алардын майрам менен куттуктап, алар менен аралашып кеткени. Бул дагы өзүнчө бизге чоң үлгү. Биздин мурунку ушу салафы салихтер, мурунку алымдар мындай нерсе кылбагандан кийин биз дагы мындай нерсени ташташыбыз керек. Керек болсо, мына табииндер, Аллах субхана тааланын Куранында мындай деген аят бар да, Алла таала ушул жакшы таква пенделердин сыпатын айтып аткан кезде валлазина ла яшадуна зур деп айтат. Жана ошондой эле жакшы таква пенде адамдар, булар жалганга күбө болушпайт деп айтып атат да. Ошонун тафсиринде мужахид жана андан башка тафсир алымдары айтышкан. Мужахидде бул сахабадан, табиинден илим алган алым киши болгон. Табиин болот. Абдуллах ибн Аббастан илим алган, айрыкча тафсир жаатында өтө белгилүү болгон, айырмаланган көптөгөн алымдардын мактоосуна, тафсир жагында мактоосуна татыган алым болгон. Ошол киши айтып, "Валладин ла яшадуна зур" деген ал кимдер? Ошо мусулмандар, ошо мушриктердин, кафырлардын майрамдарына күбө болбогондор деп айтат деп тафсирлеген да. Мына бул дагы чыныгы таква мусулмандардын сыпаты. Ошол ислам дининен тышкаркы болгон, ислам динине тиешеси жок болгон майрамдардан алыстап, алга катышпоо, бул дагы чыныгы таква мусулмандар сыпатынан. Ошол себептен ошол киши ошондой деп тафсирлеп берип атат. Керек болсо, мына кээ бир мазхабтарда, мына Ханафи мазхабында, Кыргызстанда имам Азам Абу Ханифанын мазхабы белгилүү. Ошол мазхабтагы кээ бир алымдар мындай деп катуу айтышкан да. Эгерде кимде ким ушул башка майрамды, ислам дининен тышкаркы майрамды майрамдап, ошол майрамда бирөөгө белек берип же белекти кабыл алган болсо, анан ошол күндү даңазалап улуктаган болсо, ал динден чыгат деп айткан да. Мына өтө катуу сөз бул. Албетте биз бул ойго кошула албасак дагы, динден чыгат дегенине, бирок баягы бул башка диндеги адамдардын майрамдоо өтө коркунучтуу экенинен кабар берип турат. Ошондуктан ар бир мусулман этият болуш керек, сактаныш керек. Муну баягы жөнөкөй эле бир маселе катары кабыл албаш керек. Бул майрамдын өзүн гана айтып атабыз. Эми майрамга байланыштуу канча деген зыяндар бар, канча деген туура эмес иштер мунун ичине камтылып кеткен да. Бул жөн эле майрамдоонун эле өкүмү ушундай. Мейли арак, шарак болбосун, туура эмес күнөө иштер болбосун, жөнөкөй эле бир майрамдоо катары ошону эсептелген болсо, мына ушундай деңгээлдеги күнөө иш болуп саналат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, динибизди коркоп, өзүбүздү да коркоп, шариатка каршы келген майрамдардан алыс болуп сактаналы. Мына ушул айтылган нерсеге дагы кошумча мунун зыяндуулугун айта турган болсок, албетте өтө көп. Мына баарыбыз эле жаш кезибизде башыбыздан өткөрсөк керек, кийинки эле баягы жаш балдар келип, ата-энелери динди түшүнүп, анан жаштайынан динди түшүнүшүп, ушул жаңы жыл майрамы жана ошого окшогон башка майрамдарды майрамдабай калбаса, көпчүлүк эле адамдардын баштарынан өткөн ата-энелердин ушул күнү кандай иштер кыларын да башыбыздан өткөрүп күбө болгонбуз. Албетте азыркы учурда кандай деңгээлде майрамдашат билбейм, бирок мурунку учурда, биз бала чакта көрүп жүргөн учурда майрам дегенде сөзсүз түрдө ичимдиктер ичилип, спирттер ичилип, арак ичилип, шампанский ичилип, ушу менен майрамдашчу да. Керек болсо, ошо кээ бир ата-энеге Аллах субхана таала хидаят берсин, ошо балдарын дагы ушул күнү эми эмне болмок эле деп, жана спирт ичимдигин, арам болгон шампанды ошо балдарына ошол күндө ооз тийгизип ичиришкен. Өздөрү арак шараптын түрлөрүн ичип, мас болуп, ушундай деңгээлде өткөрүшкөн. Бул деле дагы эле жок эмес, бул дагы эле бар.
мурункуга салыштырма азайып калса дагы. Мына бул майрамдык жанагы майрамдоодон тышкаркы ошо майрамдоодогу ичиндеги шариятка каршы келген баягы күнөө иштер да. Мына баарыбыз эле билебиз, Кыргызстандын Ала Тоо аянтында өтөт, же болсо аймактарда, областтарда атайын ушу аянтчаларда жанагындай карагай тигилип, ёлка деп коюшат. Аны кооздоп, ошонун аркасында дагы майрамдашат түн ичинде. Ошонун аркасынан канча деген кылмыш катталып атат, канча деген мусор чыгып атат, канча деген адам арак ичип мас болуп атат, канча деген эже карындаштарыбыз зынага туш болуп атат. Муну айтып отурган болсо, көп деген зыяндар бар. Кээ бир журналисттердин жазып кабар бергенине караганда, бул жылы мунча мусор чыкты, мунча тонна мусор чыкты, былтыркы жылы мындай чыккан деп, ошолордун баягы мактанып айткандай сезилет да кээ бирөөсүнүн. Баягы былтыр мунча 10 тонна мусор чыккан болсо, быйыл 5 эле тонна чыкты дегендей кылыпчы. 5 тонна чыгабы, чыкпайбы? Мушунун баары тең шариятка каршы нерселер. Баягы дүйнөлүк бизге зыяндан тышкары, мына Аллах субхана таалага күнөө болуп саналып атат. Андан кийин өзүбүздүн жашообузга эле, экономикабызга зыян тийип атат. Канча деген үй бүлө колунда жок, алар намыстанып, ушул күнү биз куру калып калабыз деп, карыз болсо да алып, элге теңелем деп, кандай жол менен болсо да майрамдайм деп кыйналып жүргөн үй бүлө бар. Мына ушунун баары тең эле бул ушундай майрамдардын баягы туура эмес, жалган экенинен ачык айкын кабар берип отурат. Ошондуктан ушул нерселерди түшүнгөндөн кийин ар бир мусулман башкаларга жеткирип, муну акырын баяндап жеткирип түшүнүшүбүз керек. Элдин сөзүнөн, бирөөнүн сын пикиринен коркпошубуз керек. Азыркы заманда биздин тилибизди эч ким кесип албайт, альхамдулилля. Алла Тааланын динин кандай келген болсо ошондой түшүндүрүп, элдерди туура эмес жерден кайтарышыбыз керек. Мына дагы ошондой эле ушул майрамдарда, ошо айрыкча жаңы жылда чоң катталган, же болсо боло турган чоң күнөөлөрдүн бири, балким ширк күнөөсү. Ушул күндөрү адамдар эмне кылышат? Кой мына жаңы жыл келатат, жашообуз жакшы болсун, жаңы жылды жаңы жашоо менен баштайлы деп, кээ бирөөсү кийимдерин алмаштырышат, ырым-жырым кылышып, же эмеректерин, идиш аяктарын алмаштырышат, үйлөрүн уборкалап, тазалап жуушат, таза жыл болсун, жакшы жашоо болсун деп. Мамилелерди оңдолуу дейт, иши кылып, баягы жаңы жыл келатат, баардык нерсени жаңылайлы деп, ошо менен жакшы жашап кетели деп, ошондой тилек менен, ошондой ой менен кээ бир иштерди кылышат. Бул дагы шариятта күнөө деп аталган ырым-жырым күнөөсү болуп саналат. Бул ширк болуп саналат. Анткени шариятта себеп деп келбеген нерсени себеп кылып алуу бул ширк болуп саналат. Адам баласы кийимин алмаштырабы, үйүн тазалайбы ал жаңы жыл келатат деп. Анын эч бир ага чейшеси жок. Жаңы жыл күнү кадимкидей эле мусулмандар үчүн бүгүнкү күн, эртеңки күн, кечээки күндөй эле ошондой эле өтүш керек. Эч бир анын айырмасы жок. Мына ушундай күнөөлөрдү адамдар баягы кылып жүрүшөт. Бирок аны билишпейт. Жөн эле бир жөнөкөй нерсе катары өткөрүп ийип атышат. Бирок бул адамдын жүрөгүнө, акыйдасына байланышкан күнөө иш болуп атат. Арак шарап ичүү, жанагындай туура эмес иштерди айтпай эле болду. Бул акыйдасына зыян тийген күнөө болуп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушул жаатында дагы элдерге туура түшүнүк бериш керек. Аларга таалим тарбия үйрөтүш керек. Өзүбүз да сактаныш керек. Балдарыбызды да сакташыбыз керек. Мындай майрамдарда мектептерде болобу же башка жайларда болобу катыштырбаш керек. Мына альхамдулилла угатам, быйыл ошо министерстводон буйрук чыккан экен, мектептегилер майрамдабасын деп. Бул дагы бир жакшы белги. Бирок тилекке каршы кээ бир ата-энелер, кээ бир мугалимдер андай буйрукка баш ийишпей, өздөрү билемдик кылып өткөрүп коюп атышат кээ бир мектептерде. Жок дегенде бир чай питье кылалы, чай ичмей кылалы деп уюштуруп ийишип. Бул дагы туура эмес. Мына ушундай нерселерге балдарды жибере беришибиз керек. Кичинекей балдарга таалим үйрөтүп,
мусулмандык өздүктү аларга бекемдеп үйрөттүрүш керек. Биз мусулманбыз, биздин өзүбүздүн майрамыбыз бар. Бул келгин майрам, биздин майрам эмес деп акырын жакшы түшүнүктөрдү берип туруш керек. Алардын ички дүйнөсүн көтөрүп, ислам тарбиясы менен бекемдеп, ошону барктап көрсөтүш керек. Анан кээ бир ата-энелер мындай деп ойлошот экен да. Мисалы, балага бакчада болобу, же болбосо мектепте болобу, ата-энелер комитети же мугалимдер өздөрү ошо уюштуруп коелу майрам десе, анан кээ бир ата-эне түшүнүп туруп эле ошо балдарын жиберет экен да. Эмне десе, балам томсоруп калат, башкалар майрамдап атса шагы сынып калат, эмне кылам депчи. Албетте бул ой такыр туура эмес. Баламдын шагы сынып калат деп, аны күнөө ишке түрткөн болбойт. Күнөө иш менен тарбиялаган болбойт. Бала деле алхамдулилла адам. Эгерде ата-эне ага жаштайынан жакшы түшүнүк берип, ошо ислам динин бекемдигин үйрөтүп тарбиялаган болсо, ар бир бала кабыл алат. Мында биздин деле баарыбыздын деле бала чакабыз бар. Ата-энесин угуп андай нерселерге катышпай жүргөндөр бар. Мына ушундай кезде балага туура эмес тарбия берип алган болсок, кийин өзүбүз эле өкүнүп калабыз. Ушундай кезинен баштап акырындап тарбиялаш керек. Ушундай жаш кезинен баштап ушундай нерселерден алыс болууга үйрөтүп көндүрүшүбүз керек. Кийин кеч болуп калат. Балким ошол балдарды намустуу кылып, ушундай терс көрүнүштөргө таасирленбегендей кылып тарбиялаш керек. Сен эмнеге намыстанасың, сен эмнеге шаңы сынат, сен мусулмансың, өзүңдүн динин бекем карма. Балким ошо досторуңа айт, бул биздин майрам эмес деп ачык айкын, коркпостон, үркпөстөн айтканга үйрөтүш керек. Мына ошентип ар бир ата-эне өзүнүн баласын эрктүү кылып тарбиялаш керек, ээрчиме кылып тарбиялабаш керек. Мусулмандын сыпаты ошондой болуш керек. Мына ушул чыныгы тарбия болуп саналат. Мына ушул жакка дагы көңүл буралы. Кээ бир ата-энелер бар экен, өздөрү билет дагы, азыр балдарым кичик, буларга күнөө жазылбайт, кичик болгондон кийин майрамдай берсин, катыша берсин деп жиберип коет экен. Албетте, ал кичинекей балдар балагатка жеткен болсо, аларга күнөө жазылбайт, алар кичик болуп саналат. Бирок күнөө кимге жазылат? Ошол ата-энеге жазылат да. Ошо баласын туура таалим берип үйрөтпөгөндүгү үчүн, ушундай нерселерге үндөгөндүгү үчүн. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, баарыңар жоопкерчиликтүүсүңөр деп атпайбы. Биз ошого жооп беребиз. Алла таала айткандар, ыйман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоготунан коргогло деп атат. Демек, ошондой ата-энелер ошолор күнөөкөр болот. Ошо балдарын туура эмес жакка үндөп үйрөткөндүгү үчүн. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан, ал ата-энелер өзлөрүнүн балдарына кепилдик бере албайт да, кийин балдары түзөлүп, ушул нерсеге таасирленбейт, кийин мен оңдоп түзөп алам дегенге кайсы кепилдик бере алат? Эч ким бере албайт кепилдикти. Балким баласы ошо менен таасирленип, ошонун аркасы менен ошол майрамды майрам деп, жана ошол майрамдын ичинде боло турган башка күнөө иштерди кылып кетип кийин баш ийбей калса эмне кылат? Мына ошондо кийин өкүнөт. Ошондуктан мына ушундай чакырыктарга, ушундай туура эмес нерселерге алданбайлы, үй бүлөбүздү өзүбүздө сактайлы. Анан дагы кийинки бир маселе бар. Ушул майрамды эми кээ бир адамдар түшүнсө деле, кээ бир анын туугандары, түшүнбөгөн достору болуп калышы алар ушул майрамды майрам катары көрүп, анан куттуктай беришет. Көчөдөн болобу же соц тарамак аркылуу. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү мусулман баласы бекер кетирбей, дароо ошолорго түшүндүрүп коюш керек. Мисалы, ушундай исламдан тышкаркы болгон майрамдарга байланыштуу ушундай лекциялар же макалалар болсо ошолорду жиберип, биздин майрамыбыз эмес экен, бири-бирибизди куттуктаган болбойт экен деп түшүндүрүш керек. Кээ бирөөсү уялгандан куттуктаганына жооп берип унчукпай коет. Бул туура эмес. Мусулман баласы чындыкты билгенден аны башка бир өзүнүн бир тууганына ыраа көрүп айтып түшүндүрүш керек. Жакшы жолу менен, жумшантык менен айтыш керек. Жакшылыкка чакырыш керек. Элдер жамандыктан кайтарыш керек. Эч качан намыстанбаш керек, уялбаш керек. Туура эмес деп эле айтыш керек. Көп болсо ошондой адамдардан, эгерде биз жакшылыкка чакырган болсок, досторубуздан, бир жакынды туугандарыбыздан көп болсо бир
таарынган таарынычты же болбосо бир жаман сөздү угарбыз да, ашып кетсе. Бул өтө эле жеңил сыноо. Бирөө жаман көрүп коёр, молдолор ушундайсыңар, кыйын боло бересиңер, элден бөлүнө бересиңер деген сөздөрдү айтып коюшу ыктымал да. Бул өтө эле жеңил сөз. Албетте молдолор, мусулмандар эч качан бирөөгө зыян каалабайт, ошо жакшылык каалагандыгы үчүн ошондой жакшылыкка чакырып элдерди жамандыктан кайтарып атат. Анткени мусулмандын сыпаты жакшылык иштерде бири-бирине жардам бериш керек, жамандык иштерде бири-бирине жардам бербеш керек. Ошондуктан мусулмандар жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырышат. Бул мусулмандын эң жакшы сыпаттарынын бири. Мына ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүктөрдү эч качан колдон чыгарбашыбыз керек. Дайыма айтып турушубуз керек. Дагы бир маселе бар. Кээ бир адамдар ошо жаңы жылга арнап атайын кандайдыр бир продуктуларды, буюмдарды ошо жаңы жылда гана сатышат да. Бул дагы туура эмес. Ким ошенткен болсо, бул дагы ошол күнөө ишке шериктеш болуп саналат. Анткени Аллах субхана таала күнөө иштерде бири-бириңерге жаман жардам бербегиле деп айтып атат Куранда. Анан адам баласы билип туруп ошо күнөө иштерде бири-бирине жардам берген болсо, бул күнөө болуп саналат. Жаңы жылга байланыштуу кандай маселе болбосун, мейли ошол жана ёлка дейби, ошону сатабы, оюнчуктарды сатабы, камдалган белектерди сатабы, же ошону камдаганга жардам береби, демек иш кылып майрамга кандай аралашуу, кандай салым кошуу болбосун, ушунун баары тең тыюу салынат. Мунун баарында тең мусулман баласы аралашпаш керек такыр. Бул эмне болмок эле, бул жөнөкөй эле нерсе да, мен шампанский ичкен жокмун да, арак ичкен жокмун да, эмне болмок эле деген маселе болбойт. Бул жерде Аллах субхана таалага, анын жана анын элчисине баш ийүү, мусулманчылык динин кармануу деген маселе турат. Башка коомго окшошпоо деген маселе турат. Мына ошол эле маселе өзү бул жетиштүү. Адам баласы ал күнү эч бир күнөө кылбадым дегенде, мисалы жана арак ичкен жокмун, зынага барган жокмун, башка ишти кылбадым деген деп айта турган болсо дагы, ошол күнү майрамдап коюусу жөн эле бир адал рызык менен эле майрамдап дасторкон жасап, бирөөнү чакырып же бир жакка барып шаан шөкөт менен өткөрүп коюусу эле ошонун өзү тыюу саналат да. Ошондуктан кандай жардамдашуун, кандай жол болбосун, баары тең тыюу салынат. Мындай кылган мусулмандар аябай көп. Атайын ошо жаңы жылга арналган товарларды алып келишет. Кээ бирөөсү үндүктарын союп алып, же болбосо семиртип багып ошо жаңы жылда сатайын дейт. Же болбосо башка бир малды байлап жаңы жылда сатайын дейт. Же кандайдыр бир товарларды алып келип жаңы жылда сатайын деп акча топтоп алайын, элдин баары ошол күнү жакшы соода кылышат деп, дүйнөнү максат кылып, акчаны, байлыкты ошо динден да өйдө коюп, ошентип соода кылгандар да бар. Мына муну дагы элдерге эскертип түшүндүрүп айтышыбыз керек. Бул дүйнө деген жалган дүйнө. Аллах субхана таала алдына баарыбыз барабыз. Анан ошол кенедей бир дүйнөнүн айынан динибизди башка нерсеге алмаштырбашыбыз керек. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, бир өтө баягы негизи болгон маселе, муну жеңил карабастан башкаларга жеткирип, баяндайлы, түшүндүрөлү. Анан дагы акыркы маселе, ушу жаңы жыл учурунда көп эле үй бүлөлөр бар, алхамдулилля, майрамдап тоспогон. Бирок аларга кошуналар аркылуу же башкалар аркылуу ушул күнү ар кандай белектер келип калышы ыктымал да. Мына ошону дагы кабыл алган болбойт. Мейли ал ошол жанагы христиандардын өзүнөн болобу, майрам деп билген коомдон келеби, аны дагы албаш керек. Тилекке каршы кээ бир мусулмандар өзү мусулман болуп ушуну майрамдашат да, ошого подарканы, белектерди бири-бирине беришет. Бул ачык айкын эле албетте арам нерсе, муну такыр алып колдонгон болбойт. Баягы адам баласы баягы уялып атам, алып келиптир, кайтара албай калдым деген маани болбош керек. Ошондой ой болбош керек. Ошол замат дароо ошол адамдарга жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, даават кылып коюш керек. Ошондой нерселерди кабыл алуу жолун издеп, качканга аракет кылыш керек.
азыр убагында айта албай калса кийин айтышы буларга кеч болуп калат. Же болсо адам баласы ошого көнүп алгандан кийин мурун берип жүрбөдүм беле, мурун албадың белең, анан мындай эмес беле деп дагы ар кандай фактыларды келтирип коюшу ыктымал. Ошондуктан баягы туура эмес ишти башынан эле тосуп, жакшы жумшактык менен эле, жакшы ой менен акырын айтып түшүндүрүп кабыл албай коюш керек. Иншалла ким баягы жакшылыкты каалайм деген болсо, ошого жетем деген болсо өзүнүн жолун табат иншалла. Бирок адам баласынан чыныгы аракет керек. Мына ушу жаңы жылга байланыштуу кыскача маселелер ушул. Анан дагы акырында айтарым, урматтуу мусулман бек туугандар, баарыбыз тең милдеттүү түрдө ушунду динибизди үйрөнөлү, динибиздин баардык тармагын үйрөнүп, баардык тармагын билүү зарыл. Алла Таала айткандай, ислам динине толугу менен киргиле деп атат. Удхулу фиссилми каффа деп атпайбы? Диндин баардыгына толугу менен киргиле дейт. Ошо динибиздеги баардык маселени толугу менен үйрөнөлү. Мамилесин экономика, соода жагында, ибадат жагында болсун, мамилелер жагында болсун, ушуга байланыштуу баардык өкүмдөрдү билип, өзүбүз амал кылып башкаларга дагы жеткирели. Аллах субхана таала эли журтубузду ар кандай балейлерден, туура эмес түшүнүктөрдөн, адашуулардан сактап, бийлигибизге Аллах субхана таала адилеттүүлүк берип, бийлик башындагыларга Алла таала жакшы нерселерди насип кылып, мусулмандар үчүн, дин ислам үчүн, кыргыз жери үчүн кызмат кыла турган, кыргыз жерин өнүктүрө турган бийлик башындагы адамдардан болсун, жана жалпы мусулмандарга Аллах субхана таала тынчтык берсин.